Урматтуу өкмөт мүчөлөрү, урматтуу депутаттар. Бул мыйзам абдан чийки жана чоң кесепеттерге алып келе турган мыйзам. Реалдуу карайлы. Бул мыйзамда эмне деп жазылып турат? Азыркы болуп аткан реалдуу кош бийликти талашуу, же болбосо таасир талашуу. Ошону мыйзамга жазып атышат. ГКМБ азыр каалаган министрин, каалаган акимин камап атат. Бул мыйзамда жазылып атат. ГКМБ камай албайт, менин уруксатым жок, деп атат президент. Керек болсо акимдер президенттин уруксаты менен камалат экен, туурабы? Урматтуу туугандар, урматтуу өкмөт мүчөлөрү, силер системага карап эмес, адамга карап, бүгүнкү бийлик башында турган эки кишиге карап мыйзам жазып атасыңар. Баланчаев баарын камап атат, эми мындан ары ал камай албайт. Анткени Түкүнчөевдөн уруксат алыш керек камаш үчүн деп атат. Мына мыйзамдын түпкү маңызы, урматтуу депутаттар. Биз Баланчаев менен Түкүнчөевгө карап туруп, мыйзам кабыл алып берип атабыз буларга. Эки кишинин таасиринин арты менен туура эмес айтсам айтып койгула. Туура эмес айтсам айтып койгула. Баланчаев бардык министрлерди, өкмөт мүчөлөрүн каалагандай камап атат, таасири жогорулап кетти. Эми ушул мыйзамды кабыл алып берсек, Түкүнчөевдөн уруксаты менен гана камалат. Керек болсо акимдер деп атат. Эмне президент ууру министрге, ууру акимге бардыгын жоопкерчилигин өзү алабы? Мындай мыйзам Өзбекстанда, Тажикстанда жок. Түркмөнстанда болушу мүмкүн. Ошондуктан урматтуу депутаттар, биз мындай жол менен кетпешибиз керек. Адамдарга карап, адамдардын амбициясына карап мыйзам жазылбаш керек. Системага карап, түпкүлүктүү мамлекеттүүлүк үчүн системдүү